Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, мындан бир нече күн мурун Россия Федерациясынын өкмөт башчысынын орун басары Марат Хуснуллин мамлекеттик думада бир жыйынга катышып, мигранттар тууралуу жакшы ой, менин оюмча жакшы ой пикирин айтты. Мигранттар 50%га көбүрөөк иштейт жана 30%га орустарга караганда айлык маянасын азыраак алат. Мигранттар жакынкы 4-5 жылдын ичинде бизге абдан керек болот деп жакшынакы оюн айтып кетти. Ошол видеону азыр көрүп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Коллеги, я хочу еще раз пояснить. Давайте так, у нас сколько человек умерло за последних 2 года? Трудоспособного населения. У нас кто в стране будет работать? Я ставлю вопрос о том, что в перспективе нескольких лет нам надо определиться с трудовыми ресурсами, как высокопрофессиональными. Это и возврат наших соотечественников из-за рубежа. Это и переобучение, к которому мы программу готовимся. Это и, как нам неприятно, но это и дешевая рабочая сила. Ну, давайте открыто, правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Я говорю о цивилизованной, организованной миграции под жестким контролем, по жестким правилам. Я всегда привожу в пример Дубай. 1 миллион арабов, 8 миллионов мигрантов и 12 миллионов туристов. Жесткое законодательство. Давайте примем жесткое законодательство, как нам себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией. Тема мигрантов, она очень тонкая. И здесь сказать, что я там за мигрантов, я против мигрантов. Я против. Давайте тогда скажем, как мы будем решать эту задачу. Урматтуу мекендештер, негизиле Марат Хуснуллин бул Россия Федерациясынын негизи 2 блок бар. Экономикалык, социально-экономический блок, экинчиси силовой блок. Марат Хуснуллин бул социально-экономический блоктун тарапташ катары мигранттарга көзү түз. Негизиле дайыма булар айтып келишет, мигранттар керек. Экономиканын жүргүзгүчү, экономика салым кошуп аткан булар мигранттар, экономиканы өрчүтүп аткан, жумуш орундарды иштеп аткан, негизиле бүт майда чара жумуштардын бүт баарын ошо мигранттардын жааматы менен биз иштеп атабыз. Бирок экинчи блок бар, бул силовой блок. Силовой блок тилекке каршы ою мигранттар боюнча начар. Булар потенциальный экстремисттер, террористтер, потенциалдуу угроза Россия Федерациясына алып келет деген ой дайыма айтылып келет дагы, эки жаат дайыма жүрүшүп келет. Бирок акыркы учурда ошо атайын согуш операциясы болгондо Россия Федерациясында иштей турган орто жаш муундар азайып калган себептен, бирок Россия өнүгүп атат, жумуш күчү келет. Эгерде ошо силовой блок менен социально-экономический блоктун тирешинде социально-экономический блок көбүрөөк упай топтосо, менин оюмча жакын арада миграция жаатында да жакшы өзгөрүү болот деп ишенебиз. Негизи Россия Федерациясына кирип атканда жалпы эле кыргыз мекендештерди аэропорттон текшерип, бир сыйра телефондорун чукулап, бул негизи укугу барбы булардын текшергенге, укугу жокпу деген сөзгө маалым. Россия Федерациясына кирип атканда аэропорттон таможняны өткүзөктү биздин мекендештер нейтральный зонада турат. Нейтральный зонада такыр башка мыйзам иштейт. Тиги өлкөнүн дагы мыйзамы иштебейт, бул дагы өлкөнүн мыйзамы иштейт. Бул эл аралык өзүнчө бир нейтральный зонада башкача статус бар, ал жерден телефон да текшерет. Деги эле кыргыздардыкы эмес, кыргыздарды орто пайыз менен 1% кыргызды киргизбей коет. Башка учурларда кошуна тажик өзбектерди статистика боюнча 3%дан баштап 5%га чейин аларды кирүүгө тыюу салып койгон учурлар далил. Кыргыз мекендештердики бирок орустардын караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо, адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2, телефон номери болсо +7 495 021 75 75 +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылып бериңиздер, жакшы скидкаларды силерге кылып берет.
Анан кийин негизи эле Кудай буйруса Россия Федерациясында 1 сентябрдан баштап жана регистрациянын аналогы болгон атайын мобилдик приложение ачылат деп биз мурда айтып кеткенбиз. Амина деген мобилдик приложение, бул болсо геолокацияны жандырып коюп эле ошол жерде жашайм деп батирдин ээсине көз каранды болбой регистрацияны өзүбүз койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бул эң негизинен жакшы жаңылыктардын бири. Бирок система кандай иштейт белгисиз. Себептеген RU-ID'ни биз мындан 1-1,5 ай мурун дагы барыбыз абдан сарсана болуп аттык элек. RU-ID QR код менен кирип калабыз деп, бүгүн ошо QR код менен дагы кирсе болот, бирок QR кодду негизде колдонбой эле Россия Федерациясына кире берсе болот. Ошол сымал эле Амина приложениясы дагы башында 1-сентябрда ачылар менен сопсон иштеп кете албайт. Аны дагы көптөгөн доработкасы болот, анын дагы минус жактары болот, плюс жактары болот. Ошонун бүт баарын жакынкы учурда бара көч түзөлүп, ошол приложение жакшы иштеп калса жакшы болот элек. Бирок биринчи иретте бул Москва жана Москва областына таандык болот. Регистрация мурда кандай жасап жүрө берсеңиздер, ошондой эле жасап жүрө бересиңер. Себептеген бул приложение азыр эксперименттик түрдө калоочуларга ыктыярлык түрдө кылып атат. Анан кийин бара толук күчүнө кирет. Жолдон полиция кызматкерлери регистрацияны сураганда да ошо геолокация менен көрсөтүп кете бересиңер. Сен бул жакта жашайт экенсиң, бул жакта регистрацияң бар экен, бул жерде иштейт экенсиң, жашаган жериңе турган жоксуң, биз сени депортация кылабыз деп коркутпайт, эгерде ошол эки мыйзам туура иштешсе. Анан кийин урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама, барыбыз эле чек арага кирип чыгабыз документтер тууралаш үчүн. Иштешип жаткан жаамат бар, муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, чала бериңиздер, кайрыла бериңиздер, бекер алып барып, бекер чыгарып келет. Диаспоранын атынан десеңиздер. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45. Волгоградский проспекти 4-выходта Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Амина приложениясы боюнча жакынкы арада 20 августтун чамасында бизге Москва мэриясы толук маалыматты берет. Толук маалыматты алгандан кийин кандай регистрация кылабыз, кантип колдонобуз, бүт баарын силерге төкпөй чачпай айтып беребиз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.